Эгер сен каалай турган болсоң, сени менен Тихама деген аябай чоң тоо бар Арабта. Ошол Тихама тоосу сени менен чогуу жүрөт. Забаржат, якут, алтын, күмүш болот. Каалаганыңдай иштете бересиң. Жок, пайгамбардын каны адал эмес, адамдын жөнөкөйдүн каны адал эмес, анан пайгамбардын каны кантип адал болсун аны ишкенге дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул дүйнөнүн байлыгын тандаган адам кор болушу керек, сөзсүз. Бул дүйнөдө кайсы адамдар өзүнүн даражасын өзү жасалма көтөрүп, адамдарга бириктирип ушинтип койгон, мен ага пикир айтып койгон деп өзүн өзү жасалма көтөрө турган болсо, Аллах тааланы кыяматта түшүрөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дүйнө сунушталып, бирок дүйнөнүн жыргалчылыгыны, байлыкты кабыл албастан кайтарганы туурасында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде доорунда кыйынчылык көрдү. Мусулмандар катуу кыйналган себептен курсактары ач, көптөгөн ачарчылык күндөрдү өткөрдү. Мединага келип да ушул күндөр уланып жатты да. Мединада да ушул күндөр уланып жаткан убакытта адамдын оюна бир ой келет да. Пайгамбар болсом, Алланын жакшы көргөнү болсом, же болбосо башка адамдардын оюна келиши мүмкүн. Пайгамбар болсо, Алланын досу болсо, эми ушинтип кыйнап ачка койбой кичине байлык берип койсо болбойбу депчи. Өткөндө бирөө айтат экен да, дамыла ушунчалык Аллах берешен зат, Аллах бай зат, байлык берип койсо казынасы азайбайт. Мени кыйнабай эле тап этип берип койсо болбойбу депчи. Мени кыйнабай эле Аллах тап этип берип койсо, Аллах азайып да калбайт, меники зато нормально болуп калат деп. Ошондой адамдарга ой келиши мүмкүн да. Ошондуктан Аллах Таала пайгамбар алейхиссалату вассаламга периштелерден бир периштени жөнөттү, Жибрил алейхиссаламды кошуп. Жабраил алейхиссалам менен периште келип пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтты: Аллах Таала сизге тандоо берди. Кааласаңыз кул пайгамбар болосуз, кааласаңыз падыша пайгамбар болосуз деди. Эгер кааласаңыз падыша пайгамбар болосуз, заматта Аллах Таала падышалыкты берет. Башчы болосуз, падыша болосуз, кол астыңызда баш ийгендер болот, кызматыңызды кылгандар болот. Кааласаңыз ошондой болот. Эгер аны каалабасаңыз, анда кул пайгамбар болосуз. Кедей болосуз, курсак бир күн ач болот, бир күн ток болот, бир күн бар болот, бир күн жок болот. Ушуну тандайсыз. Деп пайгамбар алейхиссалату вассаламга ыктыяр бергенде, тандоо бергенде, фалтафата Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иля Джибрила. Пайгамбар алейхиссалам Жибрил алейхиссаламга карады, не кылайын депчи. Кал мусташири лаху. Андан машвара, пикир сурагандай, эмне дейсиң? Кандай кылсам туура болот депчи. Фа ашара Жибрилу иля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам ан тавада. Жибрил алейхиссалам пайгамбар алейхиссаламга ишара берди, жөнөкөйлүктү тандагын деп. Айшене өзү айтат, пайгамбар алейхиссалату вассаламдан көп машвара кылган эч кимди көргөн эмесмин депчи. Эң көп машвара кылган пайгамбар алейхиссалам эле. Вахий келип турса дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам ар бир нерседе сахабалар менен машвара кылат эле да. Ушул учурда дагы эмне кылды? Жибрил алейхиссаламдан сурады да. Машваранын эрежеси ушундай. Биринчи адам бир маселе туурасында кеңешерде өзүнүн чоңдорду караш керек. 15 жаштагы бала болсо, 15 жаштагы адамдардан, досторунан сурабаш керек. Кандай дейсиң дос, ушундай кылганчтам депчи. Алардын башы дагы сенин башыңчалык эле, экөөң тең билбейсиң. Ошондуктан эмне кылыш керек? Өзүнөн чоңураак, акылдуураак, илимдүүраактан сураш керек. Жашоо туурасында сурайын десең, аксакалдан барып сурасаң айтып берет жашоодо, бирок сенин көзүңө түшүнбөгөндөй көрүнөт. Бирок ал жашап өтүп коюп, арман кылып отурат. Кайрадан жашасам, жаштыгым кайрадан келсе, башкача жашайт болчумун депчи. Ал эми дини багытта сурагыңыз келсе, анда аалымдардан сураңыз. Машвараны өзүнүн чоңунан сураш керек. Себеп Жибрил алейхиссалату вассалам, пайгамбар алейхиссалам вахий алып келген Жабраил алейхиссаламдан сурап жатат, кандай кылайын, эмне дейсиң, Алланын каалоосу ушул жерде кандай деп. Себеп Жабраил алейхиссаламдын милдети ушул эле, пайгамбар алейхиссалату вассаламга ар бир нерсени айтып берүү. Жибрил алейхиссаламдан сурады. Ошондуктан биз дагы кайсы бир ишти кааласак, кылышты кааласак, ошол иште тажрыйбалуу адамдан сурашыбыз керек. Ошол иште тажрыйбалуу адамдан сураса, андан сизге туурасын айтып бере алат да. Бир адам айткан экен, 20 жаштагы балдар, алар бир жашоодон көздөрү көр, өзү менен тең 25 жаштагыдан сураса, ал дагы көр, эки көр биригип алып, эки көр болот деген да. Экөө тең бири-бирине жол көрсөтө албайт.
Эгерде ошол убакта сизден жогоркулар, сизден улуулар, илимдүүлөр же алгачкы кудамалар болбой турган болсо, анда сиз өзүңүздүн теңдериңиз менен аргасыз машура кыласыз. Кандай дейсиңер, ой айткылачы депчи. Өзүңүздүн теңдериңиз дагы бул дүйнөдөн кайтып кеткен же таптакыр байланыша албай калдыңыз, анда өзүңүздөрдүн кичине менен машура кылат да. Биздин доордо эмне кылды? Эң биринчи өзүнүн кичинелери машура кылат. Кандай дейсиң? Шунда туура да дейт. Кичине айтат да, туура дейт, сеники туура дейт. Анан туура, мен да ушуну айтып атам дейсиң, өзүңдүн оюңду тастыктатып алып кете бересиң да. Ошол туура эмес болот. Бул дин менетинде дагы, жашоодо дагы ушундай туура эмес. Бир адам бирөөдө урушуп тагын туура айттымбы дейт. Туура айттың дейт. Сенин оюң туура деп тапса, сенден кичинелер да аны туура деп табат да. Ошого Жибрил алейхиссалату вассалам сурады, кандай кылсам пайдалуу болот дегенде, төмөндүктү, жөнөкөйлүктү танда деди. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, бал акуну абдан набия, мен кул пайгамбар боломун, мен кул пайгамбар болоюн деди. Кала фама акала бада тилкал калима, ушул сөздү айткандан кийин пайгамбар алейхиссалам тамактанган жок, тааман муттакиян, бир жолу дагы жөйлөнүп отуруп тамак жеген жок. Фама акала бада тилкал калимату тааман муттакиян хатта лакияллах азза ва жалла. Ошол сөздү айткандан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллахка жолукканга чейин бир жолу дагы тамакты сөйөнүп отуруп жеген эмес. Эмне үчүн? Кул жамбаштап сөйөнүп тамактабайт да. Кул деген же эки тизеле отурат, же бир тизеле отурат. Кожоюн чакырып калса тура калганга ыңгайлуу болсун да. Кул ошентип отурат эле. Эми караңыз, пайгамбар алейхиссалату вассалам кулдукту тандап, жөнөкөй пайгамбар болоюн десе, Аллах таала көтөрүп атат. Сен Алланын сүйүктүүсүсүң, сен эң артыгысың, сенсиз жаннат ачылбайт депчи. Ошол үчүн Аллах таала кыямат күнү сыфаттаганда мынтип айткан, хафизатур рафиа, кыямат күн көтөрүүчү жана түшүрүүчү деп сыфатталат да. Бул дүйнөдө кайсы адамдар өзүнүн даражасын өзү жасалма көтөрүп, адамдарга бириктирип ушинтип койгон, мен ага пикир айтып койгон деп өзүн өзү жасалма көтөрө турган болсо, Аллах тааланы кыяматта түшүрөт дейт. Ал эми кайсы инсан бул дүйнөдө өзүнү төмөн деп санай турган болсо, Аллах таала көтөрөт дейт да. Пайгамбар алейхисалам ушинтип тамага жок, курсак ач калып ушинтип жашап өткөрүп атат. Бирок Аллахтын алдында даражасы канчалык көтөрүлүп жатат да. Ошондуктан тамак менен, же кийим менен, же жасалма бир нерсе менен адамдын даражасы көтөрүлүп кетпейт экен. Адамдын даражасы эмне кылат? Жөнөкөйлүк менен көтөрүлөт экен да. Текеберди эч кимис жакшы көрбөйт. Ошондой сүйлөй берет дейт. Алдыңдагы макул ийилип турушу мүмкүн, бирок артыңдан жактырбайт да. Жана ушуга окшогон дагы бир окуяны айтып жатат. Ибн Аббас радияллаху анху риваят кылат. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам зата яумин ва Жибрил алейхиссалам ала Сафа. Пайгамбар алейхиссалам Меккеде болчу. Жибрил алейхиссалам Сафа тоосунун жанына келип туруп, ошонун үстүндө эле. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар алейхиссалам Жибрил алейхиссаламга кайрылып айтып атат. Я Жибрил, валлази ба'атака бил хакки. Сени жөнөткөн затка касам ичемин. Мухаммадтын үй бүлөсүгө бүгүн түндө бир коштоо, талкан дагы, бир уучтан ун дагы болгон жок биздин үйүбүздө. Ачка калдык, эч нерсебиз жок деп Жибрил алейхиссаламга айтты эле. Фалам якун каламуху би асра мин ан сами'a haddatan min as-sama. Afza'athu. Ушул сөздү айтып бүт элек асмандан чоң бир дуалдын кулаа үнү чыгат го, кулагандачы. Дуп дегенде аябай катуу үн чыгып кетти. Пайгамбар сам чочуп кетти да өзүчү. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам амараллаху al-qiyamatan taquma. Аллах таала кыяматты болушка өкүм берди, кыямат болгон жатабы дегенде кала ла жок. Ла валакин амараллах Исрафил алейхиссалам. Аллах Исрафил алейхиссаламга өкүм берди, сага келе жатат. Фаназала илайка хина сами'a каламак. Сенин сөзүңдү укканда Аллах таала Исрафилди айтты, баргынын Мухаммадка жеткиниң деди. Фаатаху Исрафил алейхиссалам келип айтты, Аллах таала сенин сөзүңдү айткан замат укту, мени сага жөнөттү. Бимафатиха хазаинал ард, жердин бүткүл казналарын чыгарып бергенге өкүм берди. Эгер сен каалай турган болсоң, сени менен Тихама деген аябай чоң тоо бар арабта. Ошол Тихама тоосу сени менен чогуу жүрөт. Забаржат, якут, алтын, күмүш болот. Каалаганыңдай иштете бересиң. Эгер кааласаң мана ушундай болосуң. Демек, фа ин ши'тан набиян маликан, кааласаң падыша дагы и пайгамбар да болосуң. Ва ин ши'тан набиян абда, эгер каалай турган болсоң анда кул жөнөкөй пайгамбар болосуң дегенде, Жибрил алейхиссалам пайгамбар алейхиссаламга ишара кылды, сен жөнөкөйлүктү тандаган депчи. Пайгамбар сам жөнөкөйлүктү тандады, бир күн ач эле, бир күн ток эле. Ошону Аби Умама Бахили радияллаху анху риваят кылат, пайгамбар сам айтты дейт. Аллах таала тараптан мага ыктыяр берилди. Кааласаң Меккенин
Батха деген бир өрөөнү бар эле. Ошол өрөөндү толтура алтын кылып берем. Кайда жүрсөң сени менен чогуу жүрөт дегенде, култу мен айтым: "Я Рабб, о Раббим, валакин ашба яуман, бир күн курсагым тойсун, ва ажуу яуман, бир күн курсагым ач болсун. Качан курсагым тойгон күнү сага шүкүр кылып мактоо айтайын, а эгерде курсагым ач боло турган болсо, сага жалбарып сени эстеп турайын" деп айттым дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул дүйнөнүн байлыгын тандаган адам кор болушу керек, сөзсүз. Сөзсүз бирөөгө барып жалынышың керек, жалбарышың керек болот да. Бизнесменсиң аябай чоң, бирок өзүңдөн чоңдун алдында жалбарышың керек болот да. Ушунчага берип койсоңуз болот го, кийин төлөйм деп төлөй албай калгандайым, кечирес болбой калды дейсиң. Бирок сенден кичинелер сенин жашооңду самап жүрөт, а сен бирөөнүн алдында жалдырап жүрөсүң да. Бул дүйнөнүн жыргалчылыгына, бул дүйнөнүн рахатыны, сүрөтүнү тандаган адамдар башкалардын алдында кор болот да. Кулдардын алдында, адамдардын алдында кор болуш керек болот. Ал эми акыретти тандаган адам болсо, Алланын алдында жалбарып ыйлайт. Алланын алдында жалбарып ыйлай турган болсоң, даражаң көтөрүлөт. Ошол үчүн Аллах Таала бизди пенделерге муктаж кылбаган болсун. Бизди Аллах Таала өзүгө гана муктаж кылган болсун, Аллага гана жалбаралык. Ошондуктан пайгамбар салам өзүн ушунчалык төмөн даражада алды эле, Алла даражасын көтөрүп коюп атат. Бир жолу пайгамбар алейхиссалам Меккедегилер канча кыйнады, Мединада канча кыйналды пайгамбар алейхиссалам. Бирок жөнөкөй пайгамбарлык тандап жүрө берет. Бир күн хижама кылып, каныны алып берди да бир сахабага, төгүп койчу депчи. Көтөрүп чыгып кетти, кайра келди. Пайгамбар салам байкап калып, "Не кылдың?" деп, "Ичип алдым" депти. "Мен ичип алдым" дегенде пайгамбар салам айтты, "Макул" деди. "Менин бөлүгүм, менин каным кимдин ичинде болсо, ал дозокко арам болот ал адам" депти. Демек не болду? Пайгамбар алейхиссалам бир убакта кыйнап жүргөн адамдар бүгүн анын канын ичип атат, мухаббат кылыпчы. Ушул хадисте уламалар айтат, ошондо пайгамбардын каны адал эмне, ичип алды го дейт да. Жок, пайгамбардын каны адал эмес, адамдын жөнөкөйдүн каны адам эмес, анан пайгамбардын каны кантип адал болсун аны ичкенге дейт. Анан эмнеге пайгамбар салам үн чыкпады десе, мухаббат темасында, сүйүү темасында маселе жүрбөй калат дейт. Өтө катуу сүйүү кылгандан кийин, сүйүү болгондон кийин ал жакта же маселе жүрбөйт экен да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссаламды өтө катуу жакшы көрүп, ушунчалык адамдар даражасына көтөрүп, кийин бардык сахабалар эмне дейт? "Ата менен сизге курман болсун" деп Алла даражасын көтөрүп койду да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ким өзүнү жасалма көтөрсө түшүп калат бат эле. Ал эми ким өзүнү тавазу кылса, Алла көтөрсө эч качан түшпөйт да. Ошол үчүн Алла сактасын, болбосун го бир адам даватка чыгып, айылда молдоке деп жүрүп калса, кийин анан ошол эми Алла сактасын да, бир мисалда, эгер арак ичип алса, элдин баары айтат, "Молдоке ичип алыптыр" дейт да. Паланчын баласы дейт. Неге? Молдоке деп Алла бир сыфат даража берди, кайтан албайт да. Кыяматта да молдоке тургуңуз эсеп китеп кылалы дейт да. Ошол үчүн урматтуу бир тууганда, Аллах Таала чыныгы даражаны берген болсун бул дүйнө акыреттикин. Анан жасалма даражаны кылбай эле, жасабай эле коелук. Аллах Таала баарыбызды бул дүйнө акыретте кадыр бартуу, ийгиликтүү инсандардан кылган болсун.